Курманбек айылдык аймагынын мектептеринин чегиндеги балдардын жана өспүрүмдөрдүн коопсуздугу менен байланышкан абалды баалоо. Балдарга жана жаштарга өзгөчө көңүл буруу керек. Себеби кээ бир жерлерде өтө кооптуу жана коркунучтуу. Анын дагы бир себеби келечек жаштардын колунда. Ошондуктан дагы балдарга жана жаштарга өтө өзгөчө кылдаттык мамиле кылуу керек жана коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруу керек. Балдар жана өспүрүмдөр өздөрүнүн жашына ылайык көпчүлүк учурларда коопсуздуктун деңгээлине туура баа бере алышпайт. Анткени алардын турмуш тажрыйбасы коопсуздукка туура баа берүү үчүн жетиштүү эмес жана кооптуу болуп калган учурларда эмне туура кылыштуу билишпейт. Ошондуктан чоңдор балдарга жана өспүрүмдөргө коопсуздук айлананы түзүп берүү зарыл. Видео презентация Курманбек айылдык аймагында балдар жана жаштардын арасындагы өткөрүлгөн сурам жоолоонун негизинде жасалган. Жана жаштар тарабынан айтылган ой-пикирлерди камтыйт. Сурамжоолоо жалпысынан Курманбек айылдык аймагынан 60тан ашык өспүрүм балдар катышты. Өспүрүм балдар аймактын чегинде өзүн коопсуздукта, зордук зомбулуктан, коркутуп үркүтүүлөрдөн корголгондой сезет. Кээ бирлери сезет жана кээ бирлери сезбейт. Себеби сезгендер булар эгер ата-энеси жана анын жакындары ага жакшы мамиле кылса жана аны ар дайым колдоо көрсөтсө, ал өзүн ар дайым коопсуздукта сезет жана корголгондой сезет. Кээ бирлери сезбейт дегениmin себеби кээ бирлерде ата-энеси ишенбейт же ага колдоо көрсөтпөйт, башкалары дагы ишенбей колдоо көрсөтпөсө, ал өзүн муңга түшүрөт дагы өзүн корголгондой сезбейт. Көп адамдар башка тышкы айылдарга, тышкы жерлерге чыкканда өзүн коопсуздукта сезгендери дагы бар, коопсуздукта сезбегендери дагы бар. Өспүрүм балдар аймактын чегинде өзүн коопсуздукта, зордук зомбулуктан, коркутуп үркүтүүлөрдөн корголгондой сезеби? Бул суроого жооп табыш үчүн биз балдар жана өспүрүмдөрдүн өздөрүнө кайрылдык. Көпчүлүк бул суроого өздөрүн коопсуздукта сезгенин билдиришти. Ушундай жооп бергендердин саны 77%ды түздү. Өздөрүн салыштырмалуу коопсуздукта сезген өспүрүмдөрдүн саны 15%ды түздү. Жана дагы 5% өздөрүн коопсуздукта сезбей тургандыгын маалымдашты. Азыркы жылы аймакта коопсуздукка байланышкан абал өзгөрдүбү? Албетте өзгөрдү. Себеби көпчүлүк ата-эне өздөрүнүн балдарына өтө кылдаттык мамиле кыла башташты жана балдарына ишеничтерин артып, балдары каалаган нерсени жасап жана балдарына жардам берип колдоо көрсөтө башташты. Коопсуздукка байланышкан абал өзгөрүп жатабы? Өзгөрсө терс жагына өзгөрдүбү же оңолдубу? Курманбек айыл аймагында жаштар коопсуздукка байланышкан абал оңолду жана коопсуз болуп калды дегендер сурамжылоодон өткөндөрдүн арасынан 64% болду. Абал начарлап кетти жана мурдагыдан кооптуу болуп калды дегендердин саны 8% гана түздү. Калган 15% эч кандай өзгөрүүлөр байкалбагандыгын белгилеп кетишти. Көпчүлүк сурамжылоодон өткөн өспүрүмдөрдүн саны аймакта коопсуздук маселесин оңолушун белгилеп кеткендиктен бул өзгөрүүлөрдүн себеби эмнеден болгондугун карап чыгалык. Жарымысы мунун себеби ата-энелер, мугалимдер жана милиция кызматкерлеринин тарабынан көзөмөл күчөтүлдү деп жооп беришти. Калгандары негизинен өспүрүмдөрдүн арасынан кылмыштар, мушташтар азайды жана видео көзөмөл камералары орнотулуп абалга оң таасирин тийгизгендигин белгилеп кетишти. Калган 2% өзгөрүүлөрдүн себеби башка деп жооп беришти. Аймакта коопсуздукка байланышкан кырдаалдын начарлашына эмне себеп болот? Бунун бирден бир себеби ата-энесинин урушу, зордук зомбулук, уруш талаш, мушташ жана достордун арасындагы келишпестиктер дагы болушу мүмкүн. Кээ бир ата-энелер акча табам деп башка өлкөлөргө, чет өлкөлөргө кетип, өздөрүнүн балдарын тайэжесине же башкаларга таштап кеткенде алар бирөөнүн баласына өтө башкача мамиле кылат. Кээ бирлери жаман мамиле кылышы мүмкүн. Ал эми жалпысынан алганда өспүрүмдөр аймакта коопсуздукка байланышкан кырдаалдын начарлашына эмне себебин, эмнеден көрүшөт? Сурамжылоодон өткөндөрдүн 44% мунун себеби улуулар, анын ичинен ата-энелер жана мугалимдер балдардын жана өспүрүмдөрдүн тарбиясына көп көңүл бурбай калышты деп эсептешет. Дагы 30% кылмыштар, мушташтар, кол салуулар жалпысынан өспүрүмдөрдүн арасынан көбөйгөндүгүн белгилеп кетишти. 18% балдар жана өспүрүмдөр ого бетер ачуулуу жана
агрессивдүү болуп калышты деп жооп беришти. Калгандар абалдын начарлашына башка себептер болду деп же өздөрүнүн жообун берүүдөн тартынгандар болушту. Балдар жана өспүрүмдөрдүн арасында кайсы жерлерде өзүн көп корголбогондой сезип кооптуу деп эсептешет. Көпчүлүк учурда бул көчөдө сейилдеп жүргөндө деп жооп беришти. Буга 41% макул болушту. Сурамжылоодон өткөндөрдүн 5 жана 2% гана өздөрүн мектепте жана үйдө кооптуу сезгендигин айтышты. Дагы 21% аймакта башка жерлеринде, мисалы башка айылга барганда же токойду аралап өткөндө кооптуу деп эсептешет. 23% дээрлик аймактын баардык жерлеринде коопсуздукту сезбей тургандыгын маалымдашты. Мектептерде коопсуздукка байланышкан көйгөйлөр барбы? Бул суроого мындайча жооп берип кетмекмин. Биздин Камбаров мектебинде коопсуздукка байланышкан көйгөйлөр жок деп деле айтсам болот. Себеби бизге жакында эле видео көзөмөл коюлган. Видео көзөмөл аркылуу баардыгын окуучулар эмне кылып жатат, кайда жүрүшөт, сабактарын өтүп жатышабы, сабакка кирип жатышабы, баардыгын көзөмөлдөп турушат. Мектептерде коопсуздукка байланышкан көйгөйлөр барбы? Өспүрүмдөр жалпысынан мектептерди коопсуз жерлер деп белгилеп кетишти. Алардан аймактын мектептеринде кандай коопсуздукка байланышкан көйгөйлөр бар экендигин сурадык. Жарымы такыр эле көйгөйлөр жок деп маалымдашты. Калганы бир аз көйгөйлөр болсо да алар анчалык олуттуу эмес экендигин белгилеп кетишти. Сурамжылоодон өткөндөрдүн жалпы санынан 7% гана терс таасирин тийгизип жаткан көйгөйлөр мектепте бар деп жооп беришти. Жооп берүүдөн баш тарткандардан 2% түздү. Өспүрүмдөрдөн мектептердеги коопсуздукка байланышкан кырдаалды жакшыртуу үчүн эмнелерди кылыш керек экендиги тууралуу алардын пикирин чогултканга аракет кылдык. Жооп бергендердин арасынан өспүрүмдөр жана балдар арасындагы жанжалды болтурбоо боюнча көбүрөөк иш-чараларды өткөрүү зарыл деген пикир эң көп добуш алды. 3төн 1 бөлүгү балдардын жана өспүрүмдөрдүн коопсуздугуна байланышкан кырдаалды жакшыртуу үчүн ата-энелерди көбүрөөк тартыш керек деп белгилеп өтүштү. 18% орнотулган көзөмөл камералардын санын көбөйтүш керектигин маалымдашты. Сурамжылоонун жыйынтыгында жаштардын 67% балдар арасында жанжалдарды болтурбоо үчүн мектеп көп иш-чараларды жана баарлашууларды өткөрүп турат жана иш-чаралар жардам берүүдө деген жоопту беришти. 11% андай иш-чаралар такыр эле жардам бербейт деген пикир менен бөлүштү. Дагы 7% мектеп өтүп жаткан балдар арасында жанжалдарды болтурбоо үчүн иш-чараларды уккан эмес. Жаштар баа берип жатканда мектептерде коопсуздукка байланышкан кырдаалды жакшыртуу үчүн мектептерде видео көзөмөлдөө камералары көбүрөөк орнотуш керек деген пикир экинчи орунда болду. Мектепте көзөмөл камералары орнотулса, балдардын коопсуздугунун оңолушуна чындыгына көмөктөшпү деген суроо менен өспүрүмдөргө кайрылдык. Бул суроого өспүрүмдөрдүн 62% видео көзөмөлдөө камераларынын орнотулушу коопсуздукка байланышкан кырдаалды бир кыйла жакшыртат деп жооп беришти. Көзөмөл камералары орнотулса, балдардын коопсуздугун оңолушуна көмөктөшпү? Көмөктөш деп ойлойм. Себеби мектептеги камераларды мугалимдер жана директор завуштар текшерип. Ал эми жаштардын көз карашы боюнча аймакта коопсуздукту камсыз кылуу үчүн ким жооптуу болуш керек? Өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү буга биргелешип айыл өкмөтү, ата-энелер, мектеп жана милиция жооптуу деп эсептешет. Бул жоопту тандап алгандардын саны жалпы сурамжылоого катышкандардын 59% түздү. 21% бул маселеге айыл өкмөт гана жана 11% ата-энелер деп тандашкан. Жылоодон өткөн өспүрүмдөрдүн 77% өздөрүнүн аймактын ичинде коопсуз сезишет жана 74% коопсуздукка байланышкан абалын оң жагына өзгөргөндүгүн белгилеп кетишти. Мунун себеби болуп, негизинен ата-энелер, мугалимдер, милициялар тарабынан көзөмөл күчөтүлдү деп эсептешет. Бирок видео көзөмөл камералары орнотулушу жана жалпысынан кылмыштар, мушташтар азайганы да көп салым кошушканын белгилеп кетишти. Көпчүлүк мектепте жана үйдө жүргөндө өздөрүн коопсуз сезишет. Ал эми эң кооптуу көчөдө сейилдеп жүргөндө сезет. Дээрлик 92% мектепте коопсуздукка байланышкан көйгөйлөр жок же болсо көп таасирин тийгизбегендигин белгилеп кетишти. Көзөмөл камералары орнотулса, балдардын коопсуздугунун оңолушуна көмөктөш деп сурамжылоодон өткөргөндөрдүн 62% жооп беришти. Бирок балдардын жана өспүрүмдөрдүн коопсуздугуна байланышкан кырдаалдарды жакшыртуу үчүн балдар, өспүрүмдөр жана ата-энелер менен түшүндүрүү иштерин тез уюштуруп ишке ашырууга зарыл. Балдар менен жаштарга жагымдуу Кыргызстан демилгесинин алкагында Курманбек айыл аймагынын мектеп парламенттеринин кеңеши тарабынан даярдалган.
Аталган долбоорду Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар Уюмунун ЮНИСЕФ Балдар фондунун колдоосу менен өнүктүрүү саясат институту өнөктөш жана максаттуу айыл